Saat 10 болду. Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар. Жаңы жылдын алгачкы эфирлеринде силер менен түзмө-түз көрүшкөнүмө кубанычтамын. Бүгүнкү эфир Кыргыздын дагы бир жакшы бир кызы бар. Айкерим Жайырбекова менен болмокчу. Саат 10 башталмакчы. Азыр бизге кошулат, ага чейин баарлашып алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык жазгүл. Жаңы жылыңыздар менен 2022 жыл кирип келди. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун. Токчулук, молчулук болсун. Ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып турсун. Кош келиңиздер. Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жаңы жылда кандай тостуңар? Ата-эне, бир тууган, бардыгы аманбы? Кандай жашап атасыздар? Саламатсыздарбы? Айкерим Жайырбекова түз эфирде. Кош келдиң эфирге, Айкерим. Чоң рахмат, Айнуржа. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Экосинхрон айтып турабыз, э? Ооба. Өткөрүп алдыңыз. Кандай тосуп алдыңыз жаңы жылды? Ушул эл 2022 кандай башталды? 2022 аябай жакшы башталды. Азыр биздин түз эфир Айкерим деген бир жакшы кыргыздын дагы бир тың кыздары бар. Жаңы буга чейинки күндөлүктөрү боюнча азыр жаңы мен деген күндөлүгүнүн алкагында сүйлөшөбүз. Жана психология боюнча бала тарбиялоо, депрессия, финанс грамотность кандай ошол тууралуу кеп козгойбуз. Жакшы эфир болот. Анда эмесе кеттик. Мен биякта катталуучуларыма кайрылайын. Берде түз эфирдин алкагында болуп аткан суроолор болсо бер болот. Анан менин күйөөмдүн мал мүлкү бул жерде вообще болбойт. Эгер ошондой болсо мен ошолорду блокко салам. Кийинки күндөрдө менин стористерим менин баракчама кире албай каласыздар. Менен мамиле кылалы. Мына могул жерде азыр Назира деген ошондой суроо узатты. К сожалению, я должна сейчас ее удалить. Жеке суроого киришкен туура эмес нерсе да. 66 катталуучу кирди түз эфирге. Анда эмесе биз катталуучулар Айкерим тезисине таанышып кетсин. Айкерим эмне иш аткарат жана ошо тууралуу, э? Баарыңыздарга кутман кеч, айымдар, кандайсыздар? Менин атым Айкерим Жайырбекова. Акыркы 2 жылдан бери мен психология жакта өтө терең изилдеп, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча көптөгөн курстардан өтүп, өзүм дагы курстарды баштадым. Эмненин негизинде менин 2 балам бар. Улуу кызым 5 жаштан ашып калды. Кичүү балам 3 жаштан ашты. Экөө тең тубаса жүрөк оорусу менен төрөлгөн. Болгондо дагы өтө оор диагноз менен төрөлүп, биз чет жакка чейин операция кылып барып келгенбиз. Бир эмес 4 жолу барып келгенбиз. Айнур эже менен да ошол кайрымдуулуктун алкагында таанышып калганбыз.
ошол кезде Айнура эже бизге мага дагы ошо Мариямга акча чогултканга жардам берген. Азыр Инстаграмда байкасаңыздар сбор кылган, кичинекей балдар ооруп ушундай сбор кылган. Ошонун катарында мен дагы бар болчумун үй бүлөбүз менен. Анан ошонун аркасында мен изденип баштадым да, эмне үчүн менин балдарым ооруду. Биринчи кызым ооруганда көп көңүл бурган жокмун, эми болот депчи. Анан экинчи балам дагы ооруганда мен үчүн уже бул чоң суроо болуп баштады да, эмне үчүн менин балдарым ооруйт, мунун аркасында эмне жатат, Кудай мага кандай нерсени жеткиргиси келип атат, эмнени айткысы келип атат деп. Анан акырындык менен жүрүп отуруп катуу бир стресске, депрессияга түшүп кеттим. Анткени бала мындай эле температура болуп, бир аз сыркоолоп калганда эле ата эне кандай сарсанаа болот, эне кандай сарсанаа болот. Бул жактан эки балам тең ооруганда мен үчүн өтө чоң удар болду, мындай айтканда, орусча айтканда катуу бир сыноо болду. Аябай катуу депрессияда жүрдүм. Бир 3-4 жыл кызым төрөлүп, аны операцияга алып барып келип, балам төрөлүп, аны операцияга алып барып келип, айтор ушундай бир мезгил болуп кетти. 2-3 жыл каттары менен аябай катуу депрессияга түшүп кеттим да. Анан өзүмө айттым да, жок, мындай болбойт. Бул жактан чыгыш керек, бул абалдан. Ар дайым эле ушундай эле жүрө бермек белем, улам балдарыма улам акча чогултуп, улам элден акча сурап, улам кайрымдуулук кылып эле, улам ушинтип эле жүрө беремби дедим да. Анткени ушундай күндөр болду. Кайрымдуулук концертин өткөрдүк, элден ар кандай сөздөрдү уктум. Чынында акча чогултуш элден, анан өтө чоң жоопкерчиликтүү иш да. Балаңа бири чалат, Украинага кеткен кез болчу. Ошол кезде ал жакта деген гражданский согуш болуп атат. Экинчиси чалат, эмне үчүн Кыргызстан эмес. Үчүнчүсү чалат, эмне күйөөң жокпу. Төртүнчүсү чалат, эмне туугандарың жокпу, эмне сата турган мал мүлкүң жокпу, эмнеге элден сурайсың депчи. Анан ошол нерсенин баарын уга берип, аябай чүнчүп да кетет адам. Ал эмес жакын адамдарыңардан эле мындай сөз уксаңар, неприятный эле сөз болуп, жөнөкөй эле сен колуңан келбейт, кыла албайсың, отура берчи деген сөз уксаңар канчалык тиет да. А бул жактан бүткүл Кыргызстандан ошондой сөз угат да, чынындачы. Анан адамда мындай болот экен да, адам аябай бир түйүнө түшмөйүнчө өзүнүн жашоосун ушунчалык түйүнө түшүп, яманын түшүп, анан жок бул жашоого болбойт, чыгыш керек деп чечим чыгармайынча жүрө берет экен да. Прям акырына жеткенде, точкасына жеткенде жок, мындай болбойт дейт. Көпчүлүк ийгиликке жеткен адамдарды байкасаңыздар, ой, банкрот болгом ушунча миллионго, ушундай ооругам, анан ошондон чыгып кеттим деген нерселерди мен мурун угуп таң кала берет элем да. Кантип эле адам ошондой ушунчалык түшүп туруп анан чыгып кетет, көтөрүлүп кетет деп көрсө, чынында адам ошондой абалга жеткенде адам өзү тажейт экен аягындачы. Кадимки жооп бере баштайт экен. Эмне үчүн мен ушул жака түшүп кеттим депчи. Мен ошентип өзүн өзү өнүктүрүүгө келип калдым, изденип баштадым, психологияны изилдеп баштадым. Ошону менен азыркы учурда көптөгөн айымдарга дагы өзүн тапканга, үй бүлөсүн сактап калганга, балдарды тарбиялаганга бардык жагынан жардам берип келатам. Айтыңызчы, анда сиз кайсы адамдардын ушундай курстарын, ушундай окууларын, тренерлердин сабактарынан алгансыз? Кимдердин? Мен эң биринчи биз кыргыздардан баштадым. Азыр бизде Самара Кеңешева деген эже бар. Андан окудум, андан Айсел Сыдыкованан окудум. Миссия на миллион деген 3 айлык курсу бар. Ошондон баштап анан Кыргызстанды көргөн соң мен орус тренерлерине, коучтарына өтүп баштадым. Анткени орустардыкы аябай күчтүү болот да, чынында обучениясы. Анан жактан башталып, азыр жалаң эле ошол орус тренерлерден, коучтан азыркы күнгө чейин жалаң ошолордон окуйм да. Алардын курстарын кечиресиз. Кандай кылып окуйсуңар? Онлайн, онлайн форматта. Карантин учурунда аябай элдин баары отуруп калган кезде мен ошол кезде аябай окуп баштадым да, чынында. Баш аягы канча курс, канча тренерлерден өттүңүздөр? Азыр бир так санын айта албайм, канча курс, канча тренерге өттүм. Бирок баш аягы 1 миллион сомдон ашыгыраак акчаны ошо өзүмдүн өнүктүрүүмө жумшадым. Сиз өзүңүздү инсандык өнүгүүңүзгө жогорулатууга миллион сом каражат. Катталуучулар, адам өзү өнүгөм дегенде, өзүнүн инсандык өнүгүүсүнө коротсо, адамдар ошончо тепкичке көтөрүлөт да. Мисалы үчүн көптөр жазышат да магачы, Айнура эже, үйдө отурам, паланча балам бар,
2 балам бар, 3 балам бар, 5 балам бар, 7 балам бар. Бирок үйдө үй кожойкеси болуп ушунчалык чарчадым. Мен деле өзүмдү өнүктүргүм келет, өзүмдү бир жерде көргүм келет. Кандай кеңеш бересиз? Эмне кылсам? Кээ бирлер болсо, менин паланча долларым бар, бирок деген мен бир бизнес баштай албай жатам, бирок мен аябай корком. Ушул акчамды кармап эле отурам. Кандай кылып бизнес баштасам? Кандай кылып өзүмдү ушул бир тепкичтен экинчи тепкичке көтөрө алам деп көптөр суроо берет да. Андай айымдар, андай үй кожойкелери көп, билесиз. Дан, башынан баштайлы, сөз башынан болсун. Үйдө отурган кожойкелерге да кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчи эмнеден башташ керек? Мисалы үчүн, определенно бир келинди алалы, депрессияда жүрөт дейли. Допустим, 3-4 көрөдү, үйдө отурат, бирок өзүн өзү келет. Ошол айым эмнеден башташ керек? Мен ошол айымдар үчүн эң биринчи мен биринчи кадамдарымды баштаган кезде өзүм үчүн шпаргалка кылып, анан көпчүлүк сурап баштады, Айгерим, сен кантип өстүң, эмне кылдың? Анан айтып отурсам, баарына жеткире албайт экенмин да. Бир айтасың, эки айтасың, анан акыр айга келиңиздер, мен силерге бир күндөлүккө жазып чыктым ошол нерсенин баардыгын. Мына мен ушул эле нерсени кылдым дедим да. Жөн эле үйдө отурам. Чын эле көпчүлүк айтат да, мен үйдө отурсам менин жашоом кантип өзгөрөт, үйдө отурсам мага ушу бир нерсе бермек беле. Мен баары бир үйдө отурам дейт да, бирок дал ошол үйдө отургандар баардык нерсе башталат да. Дал декретте отурган айымдар өзүн батыраак табат. Анткени убакыт көп, уже болгон стрессте, депрессияда жүрөт, негативде жүрөт. Анан ошол жактан чыгыш аларга убакыт жагынан кененирээк болот да. Баары кандай күндө болгондо дагы Инстаграмга киришет, социалдык тармактарда отурушат. Ошол убактысын туура эле жакка эле буруп койсо эле, оюн, фокусун баарын туура жакка буруп койсо, ошондон кетет да. Ошол кезде мен могу эң биринчи күндөлүк чыккан, максатка карай бир кадам деген. Мына ушул ичиндеги күндөлүктөрдү кылып отуруп эле жөнөкөй биринчи тепкичке чыгасыңар дегенмин да. Чынында бул күндөлүктүн ичинде мен эмнеден баштагам, нолдон башталган, баардыгы чогулган. Андан кийин уже айымдар азыркы учурда мындай өнүгүүгө чынында көбүрөөк басым жасап баштады. Азыр Инстаграмда дагы кыргыз тилинде психология, коучтар көбөйдү. Кыргыз тилдүү айтып берген, анан ошол жактан да айныр изенип баштады да. Мен эмне кыла алам? Чын эле бизнести эмнеден баштайм? Үйдө отурамын деп. Ошол айымдарга мен жакында эле мына өтүп кеткен 2021-жылдын аягында жаңы мен деген күндөлүгүм чыкты. Азыр ошол күндөлүгүмдүн ичинде мына эми прям мен эмнеден баштайм? Бүт бизнес баштайбы, үйдө отурабы, эч нерсе кылбайбы? Бүт айымдар үчүн мен ушул күндөлүктү айтамын да. Азыр мага ар бир келген айымга эмне проблемаңыз болот дейм да. Мен сизге суроо берсем болобу, кайрылсам болобу деп жазганда кандай суроо дейм да. Анан мамиле проблемасын айтышат. Жолдошум менен болбой атат, же үйдө отурам декретте, тажап кеттим, депрессия, стресстемин, же болбосо чын эле акчам бар, каяка салам акчамды деп. Ушундай сиз айткандай өтө эле көп да чынында айымдар. Анан баары айтам да, мына могу күндөлүк дейм да, ушул жактан баардык жоопту табасыз. Бул күндөлүк тренинг. Сизге мисалы бул жакка барып, бул курсту үйрөнсөң акча таап кетесиң, же болбосо бул жакка барсаң жолдошуң менен мамилени оңдойсуң, бул курска барсаң акча менен мамилеңди оңдойсуң, сага акча келип баштайт деп 5-6 курска баргандын ордуна бир күндөлүк ушунун ичинде жооптор бар деп айтам да. Ар бир айымга турмушка чыкканбы, чыга элекпи, же болбосо жашпы, же болбосо пенсионный возрасттабы, айырмасы жок да. Мындай возрасттан ограничение жок. Ушул жактан башталат да. Бул эмнелер камтылган, ичинде эмнелер бар, эмнеден башташ керек деги эле күндөлүктүн эң биринчи бетинде эмнелер жазылган, эмнелер камтылган, ошо алдыгы күндөлүккө, жаңы күндөлүгүңүзгө токтоло кетпейсизби? Бул күндөлүк жөнүндө айта турган болсок, адам мисалы мен ушул примерде аябай көбүнчөсү айтам. Эмне дегенде адамдар эмне кылат? Күндө эле рожки басат. Күндө бир тамак, бирок күндө ушул рожким качан мантуу болуп калат деп күтөт да. Рожки басып атканын түшүнүп атат. Бирок ошол тамак мантуу болуш үчүн сиз ошого аракет кылышыңыз керек да.
күндө эле сковородкага рожки басканда ал баары эле колунан келе турган нерсе. Анан бирок рожкини басып коюп, анан сиз качан манты болот деп күтүп отура берсеңиз, ал эч качан болбойт. Демек, сиз ошол манты болуш үчүн мантынын кылган нерселерин, фаршты алышыңыз керек. Мисалы, эт алып, картошка алып дегендей, камыр жайып дегендей аракет кылыш керек. Бул жакта аракет көбүрөөк. Айымдар рожкини басып коет дагы, жөнөкөй тамак да суусун куюп коет, болду. Качан ошол рожки болот? Ошол сыяктуу эле качан менин жашоом өзгөрөт деп күтүп отура беришет да. Бирок эч кандай ошол жашоосун өзгөртүү үчүн бир аракет кылышпайт да. Күндө эле сериал көрөт, күндө эле ушакташат, күндө эле ар кимдин аккаунтуна кирип алып комментарийлерди жазышат, бирөөнүн жашоосуна кийлигишет. Ошол убакыт деле, ошол алынган убакыт деле башка нукка буруп койсо болду, жашоосу акырындык менен өзгөрүп баштайт деген сөз да. Ошондуктан күндөлүктү ачканда эле эң биринчи беттери мен атайын 100 күнгө, орустар айтат трекер привычек деп, күндө кыла турган иш. Бир нерсени 21 күн кылсаң, ошол сага адат болуп калат дейт да. Ошол жактан жөнөкөй адаттарды киргизип койгон. Жаңы жашоо, жаңы адаттар. Жашоомду өзгөртөм десең, кылган аракетиңди өзгөрт деген мааниде. Ошондуктан бул жакта ар бир күнүнө, бул жакта 100 күнгө арналган, эң биринчи эле бул жакта эмне деп жазылган? Күндө мисалы, көпчүлүк айымдарда кандай? Мектепте окуйт балдары, же болбосо садикке барат, же болбосо өзү кошо жумушка барат, анан эртең менен турганда шашып эле баштайт да. Шашып балдарын кийинтет садикке, же болбосо өзүн жумушка даярдайт. Кыйратып деле эртең менен тамактанбайт, ошол боюнча нерв болгон боюнча кетет да. Кечигип атам, жетишпей атам, баскыла тургула деп. Анан өзү айым өзүнө убакыт бөлө албайт. Кечинде келди жумуштан, чарчап келди, же болбосо балдары келди мектептен, аларды карайт, жардам берет, бүттү, чарчап жатып калат. Анан айтат да, мен өзүмө каяктан убакыт табам дейт да. Эртең менен кечке ушундай болуп иштесем, жашоом ушундай болса, графигим дейт да. Ошондуктан эң биринчи убакыт мен 1 саат эрте туруңуз дейм да. Мисалы, эгерде күндө сиз саат 7-де тура турган болсоңуз, бир күн 6-да туруп коюңуз, ошол 1 саат өзүңүзгө арнаңыз. Жөн гана эртең менен туруп, тынч отуруп, эч ким жок, чай ичип отурган кандай рахат да. Муну баласы бар, көп балалуу, негизи айымдар түшүнөт да. Бир баладан өйдө ошо өзүңүзгө ошол 1 саат убакыт арнап койгон. Жөн эле барып ошо бетиңизге кам көрүп койгон, же болбосо жөн эле легкий макияж кылып койгон, жетишпей турган нерселериңизди өзүңүз үчүн. Күндөлүктүн башы жалаң ушундай жаңы адаттардан башталат. Күндө жашоону өзгөртүп башташ үчүн сразу эле сен тигини кыл, муну кыл дебейсиң да. Адамдын зона комфортадан чыгышы кыйын да. Адамдын бир жаңы бир ишти кылып баштоосу кыйын нерсе. Ошондуктан бул жакта жөнөкөй иш аракеттерди кылып койгон. Күндө ошону кылып, ошону ала бересиз деп. Эң башы ошол нерседен башталат да күндөлүктүн. Зона комфорта дегенде эле бизде айымдар эмнени түшүнөт? Зона комфорта үйүнөн алыс барбайт. Үйүндө кровать, диваны, ашканасы, жашоо образы ошол ага зона комфортага кирген да. Ошол зона комфортадан чыгып өзүн өнүктүрүүгө убакыт бөлсө, ошо бир тепкичке жогорулаганы болот да. Мен кээ бир айымдар менен баягы биз көпчүлүк учурда депрессияга түшкөн, анан баягы аябай кыйналып жүргөн аялдар жазат да. Эмне болду? Кыйналдык дейт да, кыйналдым. Ушунчалык жан дүйнөм кыйналды, депрессияда жүрөм. Эмне болду? Депрессияга түштүң. Вроде бы дейт, бардык эле нерсе бар дейт да. То есть баардыгын обеспечить этип атат муж. Есть дети, здоровый, то есть мен тамак кылам, курсагым ток, кийимин неме кылам, үй иштерин кылам, анан чыкканым кошунама барам, кучакташам, анан кайра, то есть речь изменить нельзя, кайра ошол эмеме келем дейт да. Ошол нерседен чыга албайм дейт. Значит, бул зона комфорта ошол да туурабы? Ооба. Жака баргысы келбейт, коркот. Даже күйөөсү мына кийин десе дагы ошол нерседен кантип арылса болот? Бул жактан эмеси бар, дити бар, желание бар, бирок коркуу сезим бар да. Ошону кантип арылса болот? Азыр мисалы онлайн деген аябай өнүктү. Мисалы өзүңдүн зона комфортадан чыгыш үчүн үйдөн чыгыштын кереги жок. Өзүңө жаңы тааныштарды алыш үчүн, жаңы окружение болуш үчүн үйдөн чыгыштын кереги жок.
ошол эле телефон, интернет, ар бир айымда телефон бар, ар бир айымда интернет бар. Ошол жактан эле үйдө отурасызбы, балдарыңыз кичинекей, эч жака чыга албайсызбы, колуңуз бошобойбу? Эң башкысы телефонуңуз барбы, интернетиңиз барбы? Интернетке кириңиз да бир нерсе кылыңыз да. Жөнөкөй нерседен башталат. Мисалы, мына могу күндөлүктө айтылган нерсе, ичинде бар нерсе, сен тияка барып чыгып келишиң керек, анан тиги барып тинтип келишиң керек, анан өзүң айылда жашасаң шаарга барып келишиң керек деген нерсе бир андай сөз таппайсыз. Анткени бул жактан баардык нерсе өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздөн башталат да. Ошондуктан эң биринчи, эң жөнөкөй, эртең менен 1 саат эрте турдуңуз, өзүңүзгө арнадыңыз. Күндө сериал көрөсүзбү? Ошол сериалды бир күн өчүрүп коюңуз да ошонун ордуна кичине пайдалуураак, мисалы, интервью көрүңүз. Инстаграмда болобу, YouTube каналда болобу, азыр өтө сонун айымдар менен, адамдар менен сонун онлайн интервьюлар бар да, өзүңүзгө керектүү. Айым эмнеге кызыгат, мисалы, кулинарияга кызыгабы, рецепттерди көрсүн, кантип жасалат. Аны эч ким жаса деп кыйнабайт, болгону техникасын көрсүн, же болбосо ошол кызыккан айымына катталып алып, анын жашоо образы кандай, ал кандай кылат. Көпчүлүгүн байкасаңыздар, азыр үйдө отуруп эле кылышат да баардык нерсени. Үйдө отуруп эле көрө берсе болот. Баардык нерсе өзүңүздөн башталат. Каалоо барбы? Каалоо болсо аракет болот. Мен өзүмдүн айлана чөйрөмдөгү адамдарды өзгөртүп башта дегенде, мен эмне алгам? Мага мотивация бере турган адамдарга катталып алгам да. Жөн эле мисалы күнүн сериалдай кылып тартып алган блогерлер бар. Алар карап ошо контент тартыш үчүн тиякта биякта ар кайсы жакта жүрө беришет, бир нерсени создавать этишет. Анан адамдар ойлоп калат да, жашоо деген ушундай экен. Жашоо башкача болуш үчүн эки жакка чыгып туруш керек экен деген түшүнүк бар да. Бирок ошол эле үйдө отуруп сизге жаккан адамдарды көрүп отуруп эле мына интернет аркылуу эле өзгөрсө болот да. Мен дал ошондон баштагам да. Мага мотивация бере турган айымдарга катталып алгам. Ким мага чындап мотивация бере алат. Анан ошолордун стористерин карап отура берет элем да. Могу жакшы кылып атат, мага монусу жакты, мен да ушуну кылсам болот экен деген сыяктуучу. Ушул нерсе болот да. Сиздин примериңизде кимдерди айта аласыз? Мына мисалы үчүн сиз кимдерден мотивация ала алдыңыз? Кимдердин стористерин карадыңыз? Кимге катталдыңыз? Кимден эмнени үйрөндүңүз? Жашоодо өзүңүзгө жакшы жактарын кайсы блогерлерден, кайсы баракчадан топтой алдыңыз? Мен мисалы азыркыга чейин деле ошо блогерлерди көрөм. Мен мисалы сериал катары жөн эле топовый блогерлерди көрбөймүн. Сериал жашоосун сериал кылып тарткан блогерлерди көрбөйм да. Күндө бир контент кылган блогерлерди көрбөйм. Именно психологдорду окуймун, тренерлер бар, коучтар бар, ошол эле орустар бүт бар эле. Ошолордун стористерине өтө көп сабактарды алса болот да. Мисалы бир күнү алар разбор кылып берет ата эне темасын, бир күнү мамиле темасын жөн эле сторис менен эле, текст менен эле жазып берет. Разбор кылып стористерин ошону карап отуруп үйрөнөсүз да. Андан кийин бир күнү арасында бекер марафондорду өтүп аткан болот. Сонун деп марафондоруна катышасыңар. Мен башында жалаң бекер марафондорго катышат элем. Каякта бекер марафон десе болгон жакка катталып алат элем да. Мага керектүү темаларды мен мисалы жалаң өзүнө өзү өнүктүрүү темасына кызыккандыктан каалоолор боюнча, максаттарга жетүү боюнча ким ошондой сабактарды өткөн болсо, ошолорго катталам. 3 күндүк, 5 күндүк, 1 жумалык марафондору бар. Кээ бирөөнүн бекер YouTube каналында сабактары бар өтө көп. Ошонун баарын көрүп турар экен да. Эң биринчи кадам ошол болгон да меники. Ооба, мен да сөзүңөргө кошулам. YouTube'да, интернет алкагында толтура ошондой тренерлердин ушундай эфир аркылуу, ушундай интервью сыяктуу өздөрүнүн басып өткөн жолдору, өздөрүнүн мындай образ жизнинен эле экинчи адам сабак ала алса болот да. Айтат да, ой жок, мен мындай курстарга бара албайм, акчам бар, бирок жалко андай эмелерге барып короткум дегендерде, мына бир мисал YouTube'да ачып караңыздар. Мына бул эле алыс барбай эле казак орустардын блогерлери, психологдору, аябай коуч, мыкты тренерлер бар. Ошолордун сабактары, баягы өткөн эмелери бүт ошол жерде камтылган да. Кааласаң ошол жерден ал өзүңө керектүү нерсесин. Анан жашоосун да, мына сен айтып атпайсың, күндөлүк кармаган, ежедневник кармаган, ручка кармаган мен айымдарды сыйлайм. Себеби дегенде, алар өздөрүнүн күнүн, ар бир күнүн пландайт да. Эртеден мен саат сайын пландап, мен паланча күнү мынанчада турам, анан кийин мындай иштерди кылам. Бул иш монча саатта бүтүш керек, примерно, хронометраж. Андан кийин келем, баламды карайм, кайра кетем.
допустим, ошол эле библиотекада барып китеп окуйм. Өзүмө могу жерге бирдеме кириш үчүн 1 саат, эң жок дегенде 1 саат же 2 саат өзүмө арнайм деп китеп окуп, андан кийин барып туруп тренажерный залга бар, өзүңдү өнүктүр. Мисалы үчүн көпчүлүк аялдар кайрылат да, мен аябай төрөттөн кийин семирип кеттим. Мен аябай өзүм жакпай бара жатам. Мен күзгүгө келсем эле өзүм жакпай жатам, карагым келбей жатат дегенде мен жакпай калдым дейт. Болушу мүмкүн. Алда жаткандан кийин өз сапаттары бар, жакшы жерлери бар. Күзгүдөн караганда, мисалы үчүн сен мынтип карап туруп, жагат, жагат деп ар бир адам өзүнө өзү экен да. Алар анча адам башкысы эң өзүнө өзү алып кетет. Мен чалынсам алам. Жашоо ошонусу менен бүгүн чалындым. Эртең күн туруп кет. Азыр мурдагыдай сен чалынып жатсаң көрүп кетет. Жолдошуң болот. Же болбосо бир туугандарың болот. Башка эч кимге керегиң жок, туурабы? Ну, если да образно говорить, ошондой болот да. Ошон үчүн адам өзүнө өзү гана ишениш керек да. Мен ошон үчүн айтам да, алгыла эң жок дегенде блокнот 25 блокнотду алгылачы, жазгылачы. Өзүңөрдүн күнүмдүк жашооңорду жазсаңар эле, силер сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиңер. Мисалы үчүн, жаттың эртең болсо, кеч телефон чукулап, күнүмдү көрөсүң. Ошол бөлүп. Эгерде эң жок мен туруп, мен тете кухняга эмени кофени алып ичишим керек. Анан дарыларымды, бул БАДыларды, бул витаминдерди ичишим керек, туурабы? Анан кийин өзүмө арнашым керек, жарым саат бетимди эме кылышым керек, маска кылышым керек, тине кылышым керек. То есть, баягы кичине болсо да күндү пландасам, мен ойлойм, ошо көпчүлүк ийгиликтин башаты ошол жерден болот да. Жөнөкөй нерседен башталат да. Силер айтып атасыздар, мен баш аягы 10 жакын курстарга катталдым, миллионго жакын каражат короттум депчи. Мына домохозяйка болуп отурасыңар, ошо каражаттарды кантип таптыңар деген дагы сөз болушу мүмкүн да. Катталуучулардын деле азыр угуп отуруп, ойлонуп, Айкерим деген кыз ушунча окуптур, ушунча коучтардан сабак алыптыр, акчаны кайдан табат деген да суроолор болушу мүмкүн да. Силер акчаны кайдан табасыңар? Финансовый грамотность каяктан келип чыкты силерден? Эң биринчи мен ошо курска 1000 сом бериш мен үчүн өтө чоң акча болгон да. 1000 сомго андан көрө мен балдарыма продукт ала албаймынбы, мен памперс алып бербейминби деп ойлонуп отурам да. Анан бирок карасам, убакыт өтүп атат. Жанымда айланамда дагы окуп аткан адамдар өсүп кетип атат алдыга жылда. Мен дагы деле отурам да ошол жактачы. Анан өзүм салыштырып көрдүм да, жашоомду карасам ошол боюнча кетип атат. Эч нерсе өзгөргөн жок да. Эч бир өзгөрүү жок. Кой мындай болбойт, мейли ошол 1000 сомду салып көрөйүн, эмне болот экен дедим да, бир нерсе алат экенминби деп. Анан салдым ошол акчаны. 1000 сом мен үчүн чоң акча болду чынында ошол кезде. Анан окуп баштадым. Ошол жерден үйрөнүп баштагандан кийин уже мен айланып баштайт, иштеп баштайт экен да. Уже идеялар келип баштайт экен өзүнөн өзү эле. Анан мен эмне кылганды билем. Мен өзүм англис тил мугалимимин. Демек мен англис тил курсун кылсам болот. Бала мен үйдө турам, онлайн кылсам болот. Анан ошону баштадым. Ошентип эле улам уже окугандан кийин идеялар вот келе берет да. Бир нерсе акча табуу идеялар келе берет. Анткени сиз уже мурункудай ой жүгүртпөй каласыз да. Бир нерсени үйрөндүңүзбү? Любой жактан акча тапса болот экен да. Эң башкысы адал акча табамбы, акылым барбы, билимим барбы, ошону кылайын бир нерсе дейсиз дагы, уже кылып баштайсыз. Эң биринчи аракеттерим меники ошол болгон да. Англис тил курсун окутат элем, онлайн окутат элем, көбүнчөсү офлайн окутат элем, баламды монтип колума кармап алып. Азыркылар эмнеден катышат, ошондой жоопкерчиликтен каркат. Бир нерсе болсо эле баласын бетине коет да, менин балам кичинекей, мен бала менен эч нерсе кыла албайм депчи. Мен ошол жакта ооруп аткан бала менен жөнөкөй иш аракеттерди кылып баштаганымда, анан акчанын баарын коротуй бердим. Акчаны
кайсы бир бөлүгүн карап мага керектүү курска коротот элем да. Акырындык менен улам бир жактан окуган сайын, улам билимим көбөйгөн сайын акчам да көбөйөрдү да. Анан ошондо түшүндүм да, эгерде мен өзүм өсүмө өнүгүмө канча акча салсам, ошону кайра 10 эселеп кайтара алып турбаймынбы депчи. Ошол нерседен башталган эң биринчиси. Мгм. Мен силердин стористиңерден көрүп калчумун. Силер акчаны бөлчүңөр да, бөлүп туруп кагазга бул кайрымдуулукка, бул печеньеге, бул балан майга деп бөлөсүңөр да. Анан кийин ошондон кандай майнап чыгат да? Же ошентип күнүгө ошентип колдонуш керекпи? Акчаны кандай туура болот? Акчаны туура пайдалануу бул Сайдмурод Давлатовдун техникасы. Негизи бул жанагы Сайдмурод Давлатовдун «Я и деньги» деген китебинде ушул техника бар. Самый богатый человек в Вавилоне деген китепте да ушул техника бар да. Сөзсүз түрдө акчаны бөлүштүргүлө дегенчи. Келген любой каалаган кандай белекке келеби акча, айлыгыңыз келеби, премия келеби, баардык акчаны туура бөлүштүрө турган болсоңуз, жетпейт деген нерсе пайда болбойт экен да, эң биринчиси. Анткени бизде эмне, акчанын баарын алгандан кийин эле карызды төлөйбүз, тиги продуктуга буга кошумча алымчага беребиз да, отуруп калат да кийинки айга чейинчи. Все, мен акчам жетпей калды деп. Акчаны ошентип бөлүштүрүп баштаганда адамда мындай өзүнө өзү ишенген пайда болот да, ишенип баштайт. Аркамда акчам бар депчи, бир нерсе болсо тиги акчам бар, бул акчам бар деп. Анан эң биринчи ал акчаны бөлүштүргөндө жетпейт. Эң биринчи нерсе, бул акчаны каяка жеткирем, каягана бөлүштүрөм дейт да. Каякта кайрымдуулук бияктан өзү менен ашпай атса, кайракта окуу биямда нанымды таап жей албай атсам депчи. Бирок дал ошол акчаны туура бөлүштүрүү эмнеге алып келет? Адамга кайра көбүрөөк мотивация берет да. Мен ушуну көбөйтүш үчүн эмне кылышым керек? Мага азыр акча жетпей атат. Ошол акчам көбүрөөк болуп, жетиш үчүн эмне кылышым керек деп ойлонуп баштайт да. Мен ошол акчаны бөлүштүрүп баштаганда кийинки курстарыма оңой болчу да, ошол акчаны төлөгөнгөчү. Чогултат элем, 2 ай 3 ай чогултап, кымбатыраак курс болсо чогултуп туруп алып алам. Бул эч кандай үй бүлөгө минуска алып келбейт. Анткени билинбей калат да, аз-аздан чогултам да, кичинеден. Бирок тийбейм ошол акчага. Бөлүштүрө турган, корото турган акча бар, аны коротом. Жетпей баратса, ойлонуп баштайм. Дагы каяктан мен акча тапсам болот? Эмне кылсам болот? Ошондо ойлонуп баштайт элем, дагы эмне кылып ийсем? Эмнени сатсам болот? Же болбосо үйдө ошол кезде лишний бир нерсе турса, үйдө ошону сатып ийет элем. Бир жактан бир идеяны көрүп калсам, аны кылып ийет элем. Айтор, бияктан жаңы баштаган кезде канча киреше булагың бар дегенде мен ошону 10го жеткиргенмин да. Кичинекей нерселер бир жагы 500 сом, бир жагы 100 сом, бир жагы 200 сом алып келет. Биз ошол нерсеге көпчүлүк учурда көңүл бурбайбыз, ой бул аз эле акча депчи. Бирок ошол акча чогулуп отуруп аракет кылсаң, көп эле акча болуп калат да. Анан ошентет элем да, тияктан алып карта желаний сатам, бияктан алып бир күндөлүктү алып экинчисине сатам. Айтор ушинтип отуруп эле акчаны бөлүштүрөт элем да, жеткирет элем да эң башкысы. Акчаны мисалы үчүн каяктан табасыңар дейт. Сизде эле акча бар табыла, демек аракет кылыш керек да дейт. Мисалы үчүн жаңы бизнес образно говоря, менде азыр 25 миң, 50 миң сом акчам бар. Кандай бизнес баштасам болот дегендер да бар да. Силер ошондойлорго кандай кеңеш берет элеңер да? Мисалы үчүн азыр кээ бир айында 10 миң сом бар, кээ бир айында 25 миң, 50 миң, 100 миң сом бар да. Аз акчасы бар айым бизнес башталабы? Кээ бирлер азыр кайсы марафон, кайсы баракчаны бакпа, бар эле 0дон сизди канчага чыгарам, байытам, кыйратам да. Ошон үчүн баягы биздин катталуучулар түшүнүктүүрөөк болуш үчүн жалпак тил менен айтсаңар да, 0дон башташ болобу бизнести негизи? 0дон баштаса болобу? Же болбосо аз акча менен кантип азыр эмне кылса болот? Мына эми алыс барбайлы, менде мисалы үчүн, допустим да, ушунча акча бар деп мен сизге суроо берип атам да. 10 миң сом бар, топтодум ушинтип. Күйөөмөн чыгып топтодум да. Анан кандай деп ойлойсуз? Эмнеге жумшап жүргүзсөм болот? 0дон баштап болобу негизи?
Негизи нолдон баштаса болот. Бирок эгерде акчага болгон мамилеси, акчага болгон установкалары көп боло турган болсо, мисалы мен бизнес баштасам, банкрот болуп калам, сата албайм, эч нерсе кыла албайм, калып калат деген нерсе болсо, ошондой установкалар болбосо, акчага негатив акча деген жок болуп кетет. Же болбосо адам чоң акчадан корко турган болсо, анча акча келсе мен эмне кылам билбейм, аны кантип кылачукту билбейм деген адам болсо, кайсы бизнеске барбасын, акыр аягы ал жактан чынында эле банкрот болот да. Азыр адамдар айымдар эмне деп сатып атышат: кел мага курсума келсең, мен сага нолдон баштап баардык нерсени үйрөтөм, сен мондай болуп кетесиң, мондай ийгиликке жетип кетесиң дейт да. Анан адамдар ошол акчага барып атышат да. Цифрларды көрүп эле ушунча акча тапса болот турбайбы? Бирок ошол тапкан акчаңды сен эмне кыласың, кантип коротосуң? Мисалы азыр өзүң 10.000 сом таба турган болсоң, демек сен ошончо акчаны эле коротууга дараметиң жетет, мындай айткандачы. Андан чоңураак акча келсе сен билбейсиң эмне кылышты. Мисалы мына акчанын берекеси жок деп атпайбы? Бул жактан эмненин негизинде болот? Бул эң биринчи финансылык грамотность керек да. Сабатсыздык болгондуктан бизге финансылык жактан көпчүлүк айымдар сабатсыз. Анткени бизди эч ким үйрөткөн эмес. Акчаны монтип пайдаланыш керек, муну чогултуш керек, муну коротуш керек деген нерсе жок да, ошол нерсе. Ошондуктан келген акча кете берет. Канча акча келсе, ошончо акча кете берет. Көпчүлүктө мисалы бир айда 10.000 таап жүрүп эле, анан кийинки айда сизге дагы премия келип калды эле 20.000. Аны деле коротуп саласыз, ал деле жок болуп кетет. Эмне үчүн? Анткени акчаны туура пайдаланганды билбейсиз. Мен ошондой айымдарга эң биринчи айтам да, кандай максатта бизнес ачкансыз десем, албетте акча табыш үчүн дейт да. Мен айтам да, барбаңыз дейм да ал бизнескечи. Неге дегенде, эптеп септеп эле акча тапсам, эптеп эле мына эл деле кыйратат атпы, мен деле кыйратам деген жактан эч кандай жакшы жыйынтык чыкпайт. Бир адам кылган нерсени экинчи адам кыла албайт. Мисалы мен Айнура Асанова боло албайм, Айнур эжедей боло албайм. Башка бирөө келип алып мендей болуп азыр сүйлөп бере албайт. Анткени ар кимдин өзүнүн жолу бар. Ар кимдин бул жашоодо келгенде ар кимдин адамдын таланты бар. Мисалы эмне үчүн бардык адамдар врач боло албайт, эмне үчүн бардыгы мугалим боло албайт деген сыяктуу да. Ошондой эле интернеттен деле нолдон баштап үйрөнгөндө деле бардык ал нерсени алып кете албайт. Мен мисалы азыр маникюрду оку, мына сен эме маникюр жасап иштейсиң десем, мен аны үйрөнүп кете албайм, анткени ага талантым жок. Эгерде мисалы мага айта турган болсо, сенде кондитер болбойсуңбу, торт жасабайсыңбы десе, мен аны өмүрү жасай албайм да. Мисалы ошол эле мисалы токтокан торту кандай жасаса, мен андай жасай албайм, колуман келбейт да. Анан эмне үчүндүр ошол нерсени эле азыр сатып атышат да. Сен келсең ошол жактан кыйрата каласың, акча таба каласың деп. Анан барып атышат, ошону окуп атышат дагы, кыла албай калып кетип атат. Жөн эле акчасы күйүп кетип атат. Анан интернетте болбогон нерсе дегени да ошол жактан келип чыгып атат да. Интернеттен акча тапкан болбойт, колдон билбейт, кыла албайсың деген дагы ошол жактан көп келип чыгып атат. Ошондуктан ошол акчаны эң биринчи билимге жумшагыла. Бардыгын болуп дагы кайсы бир бөлүгүн. Мен эмнеге талантым бар, эмнеге шыгым бар, акчаны кантип туура бөлүштүрөм, ошону биринчи үйрөнүп алыңыздар, андан кийин анан бизнеске барсаңыздар болот да. Анда айтыңызчы, сиз сабак бересиз, ошодон акча табасыңар да, англис. Ооба, мен мисалы азыркы учурда мен англис тил сабактарын өтпөймүн. Мунун да бирден бир себеби, кылсам болмок, акча тапсам болмок. Болгону мен англис тилин өзүм билем, методикасын билем, кантип үйрөтсө болот. Эч кандай бул жакта да жашка чек жок. Жаңы 3-4 класстан баштап жаш өтүп калган адамдарга чейин тилди оңой үйрөтө алам. Бирок эмне үчүн ал нерсени алып кетпейм? Анткени мага мугалимдик кесип өзү жакпайт да. Именно тилди алып берген жакпайт. Мен окутуп көрдүм. 2 жыл, 3 жылдай тил үйрөттүм. Андан кийин өзүм жок дедим да. Акчасы жакшы экен, бирок менин көңүлүмө туура келбей койду да. Көпчүлүгү деле ушинтип иштейт да. Эми акча болгон үчүн, зарплата болгон үчүн жүрөм да. Бул жакта бардыгы стабилдүү болуп атат депчи. Стабилдүүлүк бар, келип аткан акча бар, ошончо коркпой кетип калбай жүрө беришет. Мен ошондон бул нерсе болбойт экен деп өзүмө өнүктүрүүгө келгенде, мага айымдарга жардам берген, бир нерсени айтып берген аябай жагып баштады да. Анткени көп айымдар кайрылып баштады. Агерим менде ушундай маселе болуп атат, тигиндей маселе болуп атат. Анан отуруп аларга айтып берем да, сиз мондай кылсаңыз, сиздики ушундай проблема сизде болуп атыптыр, келиңиз ошону ушундай кылып көрүңүз.
анан ушул нерсеге өзүм дагы кызыгып кирип кетип, ошол боюнча азыр айымдардын мамилесин оңдоого, өзүнүн установкаларын оңдоого көпчүлүк учурда үй бүлө маселеси менен аябай көп келишет. Чынында канчалаган Кудайга шүгүр үй бүлөлөрдү сактап калууга жардам бердим. Анткени бул жактан көпчүлүк учурда баардык нерсе айымдардан көз каранды болот да, үй бүлөнү сактап калуу. Бүт баары айымдардан башталат. Жолдошуна туура мамиле кылып, туура сөз сүйлөп, унчукпай жерден, койчу жерден унчукпай коюп, мээсин жебейчи. Ошол нерсени эгерде качан ошол абалга келет, эгерде айым өзүнө ыраазы болсо, өзүнө ички дүйнөсү тынч болсо, жолдошуна дагы сөздөрү азаят, анын да кулак мээсин жебейт, өзү менен өзү болуп, мисалы өнүгүп, өсүп, кой антпаш керек, мындай кылайын, тигиндей кылайын деп аракет кылып баштаганда, анан ошол үй бүлөнү сакталат да. Мен дал ушул жагына басым жасап, азыр чынында көптөгөн айымдарда үй бүлөсүн сактап калганга жардам бердим. Кыялдарын, максаттарын ишке ашырганга болгону багыт көрсөтүп, сиз могул жериңиз кичине аксап атат, келиңиз мояны оңдоп коюңуз, бүттү, ары кетесиз ошондон ары деп. Дал ушундай стрессте жүргөн айымдар, мисалы өзүн жоготуп койгон айымдар келип ушундай сурашат да, айгерим мен эмне кылайын депчи. Анан ушул нерсени айымдарга жооп берген сайын өзүм ырахат ала бердим да. Ошондончу улам дагы айткым келип, дагы бир нерсени бергим келип, анан ошонун акыр аягы мен ошон үчүн психологияны тандап кеттим да, мугалимдик кесипти эмес. Азыр бирөө келип, айгерим мени англисче үйрөт, англис тилин үйрөнгүм келет десе, демек үйрөтпөйсүз? Жок, мен англис тилин үйрөтпөйм чынында азыр. Бирөө мага жазды, 20 жыл күйөөм менен жашадым, 4 балалуу болдук. Күйөөм мага кол көтөрүп, азыр ажырашкан, тоюп бүттүм, анын кызыгы жок. Бирок балдар үчүн чайналып атам. Балдардын гана көзүн карап атам. Негизи үй бүлөдө уруп согуу болуп, зомбулук болсо, зордук зомбулук болсо, ортодо балдар болсо, балдар үчүн деп жашаган туурабы, же балдарды карабастан убагында өзүн обочолонуп баягы кетип калган жакшыбы? Бул жактан балдар деп жөн гана мындай баланы бетке такашат да, мен бала үчүн жүрөм депчи. Чынында эң биринчи суроо бул жактан финансылык да, финансылык жактан көз каранды. Айым өзүнүн эч кандай, мисалы турмушка чыккандан кийин төрөдү, декретте отурду, ошол боюнча жумушка чыккан жок, иштеген жок. Азыркы күнгө чейин деле иштебейт көпчүлүк айымдар. Анан финансылык жактан жолдошунан көз каранды да. Анан кетип калсам, балдар менен эртеңки күнү эмне болот деп коркут да. Анан ошондуктан өздөрү коркуп эле анан балдар бетке такайт да, балдарым эмне болот депчи. Бирок байкасаңыздар, ошондой үй бүлөдө, бактысыз үй бүлөдө жашаган баланын тагдыры эртеңки күнү кандай болот? Ошол эле тагдыр айтылып атпайбы? Үйдөн эмнени көрүп атат? Зордук зомбулукту көрүп атат ар дайым. Кийин деле эркек бала деле энеге деген, аялга деген ушундай мамиле кылыш керек турбайбы деп кийин аялына деле кол көтөрөт. Кыз киши деле эгер турмушка чыкса, жолдошу кол көтөрүп турган болсо, эми апам деле чыдаган, жашоо деген ушундай, үй бүлө деген ушундай, эч нерсе болбойт деп ошентип жашай берет да. Ошондуктан эң биринчи бул жактан финансы жагын калыбына алып келиш керек. Финансы жактан көз карандысы болгон айым эч качан токтобойт да. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүн чындап сыйлаган айым андай кордукка барбайт да. Жөн гана ошентип жашап, чыдап жашап жүрө берген айымдар бул ата энем эмне дейт, эл эмне дейт, элге уят болом деп өзүнүн жашоосу менен эмес, элдин ою менен жашайт да. Алар эмнеден келип чыккан? Илгери чынында ажырашуу деген болгон эмес. Ой, жаша кызым, чыда, болмок беле ошондой деген жашоо болгон. Уят болот, элге эмне деп айтабыз? Болмок беле ошондой. Көрсөтпө эч нерсени, үй бүлөдөгү нерсени. Ал деген күйөөгө чыдаш керек депчи. Чынында ал ошол нерсе азыркыга чейин деле келатат да. Жок, чын эле болбойт, андай болбойт депчи. Өзүн түшүнгөн айым, өзүн өнүккөн айым эң биринчи эмне кылат? Өзүнө көңүл буруп баштайт. Ушу жолдошум кылган туурабы, туура эмеспи? Андан кийин анын кулак мээсин жебей калат. Жолдошунун кулак мээсин жебеди дегенче жолдошу деле унчукпай калат ал жактанчы. Анан аялдын өзгөрүп баштаганын көрүп, жолдошу дагы ойлонуп баштайт да. Көпчүлүк учурда ушундай болот да. Жолдошу дагы мындай оңол угуп, жөнөкөй эле аял келип ысык чай берип койсо, бир жакшы сөз сүйлөп койсо, бир жерден акырын тилин тыйып унчукпай койсо,
көпчүлүк учурда эркекти аял өзүнөн чыгарып коет да. Эгерде үй бүлөдө эненин тынчтыгы болсо, жан дүйнөсү тынч болсо, үй бүлө да тынч болот да. Кайсыл учурда аял заты финансылык көз карандасыздыкка ээ боло алат? Финансылык көз карандасыздык деп азыр сөз козгодук да. Көпчүлүк учурлар кетип калайын десем, аркамда эчтеке жок. Каяка барам? Бирок тупик. Ошондой учурлар болуш керек. Ситуациялардан же жашайт болбосо айым өзүнүн ошо энде жолдорду таап кете алат. Ошо кантип жетет? Бул жактан эң биринчи айым эмнеден баштайт? Мен колуман эмне келет? Эмне кыла алам? Кантип иштей алам? Эки жакка чыга албайм, үйдө отурган балдарым кичинекей, күйөөм чыгарбайт, кызганат десе, колумда телефонум бар, интернетим бар. Эмнеден баштасам болот? Чынында колуман эмне келет? Кантип акча табам деген эме эмес, максат эмес, каяктан кантип акча таап алсам эмес, кантип мен элге пайда алып келе алам. Ошол элге пайда алып келип, өзүмө дагы киреше таба алам деген суроону бериш керек да. Ушул жактан мына могу күндөлүктө мен бир эмес акча табуунун 100 жолун бергем да. Ар бир айымга ойлоно турган нерсе. Бул жакта мисалы күндөлүктө акча темасына 100 жолун эмес, акча табуунун 10 эле жолун азыр айтып бергилечи. Да жалаң айымдар катталып атат. Эң жок дегенде билип алышсын. Кандай? Жөнөкөй мисалын айтсак, үйдө отурасыз, тамакты мыкты жасайсыз дейли. Выпечкаларды мисалы магазинге барсаңар, азыр булочка, сочинский деген нерселерди тизип коет да. Кирип алып, ошого көзүң кызып аласың да. Эң жөнөкөй нерсе ошон. Менде мисалы айымдар акча марафон деген бар болгон. Өткөм да, ушундай марафон 2 күндүк. Акчаны туура пайдалануу, кантип туура пайдаланыш керек. Ошол жактан көпчүлүк айымдар бизнестерин ачып кеткен. Кандай десеңиздер, эң биринчиси бул салаттарды сонун жасайт эле да. Прям түрү менен эл жасабаган салат жасайткен. Ошол салаттарды жасап, аны жөн койбостон магазинге өткөрүп, ошол жасап аткан процессти видеого тартып, өзүнүн телефонуна мастер-класс кылып башка айымдарга саткан. Мисалы той топурга барганда, үйгө конок келгенде мына ушуну кыласыңар деп. Салаты жөн калган жок, аны өткөрүп жиберди, мастер-классына кылып койду, эки жактан акча тапты. Дагы бир айым ушундай булочкаларды жакшы жасайт экен. Булочка тортторду алып эле, жана мисалы медовикти алып туруп кесип коет го, кесип эле магазиндерге өткөрдү. Ал өзүнүн баасын койду, магазин кошту, ушинтип баштады. Үчүнчү айым англис тилди жакшы билет экен, өзү сабактарды өтөт экен эле, бирок өзү өтөт болчу экен да, мугалим болуп. Ал эмне кылды? Дагы тил билген айымдарды топтоду дагы команда кылып. Аларга окуучулардан таап берип койду, телефондон эле, онлайндан эле. Анан мугалимдерге акча төлөп берип, өзүнө кириш алат. Азыр еще нукура ачтыкы деген дагы дрожь эмес, өзүңөр ачтып жасагыла деген нерсе пайда болду. Ошол нерсени дагы кеңейткен, ошол жасаганды үйрөнгөн, кайра саткан, бизнес пайда болду. Андан кийин менде бир эже бар болчу. Турмуштан ажырап, күйөөсү башка аялга кетип калып, 2 баласы менен калып, аябай бир ушундай бир состояние менен келген. Экөөбүз жолукканда ыйлап жибергенде, айгерим мен ушинтип кетип калды күйөөм депчи. Анан менин курсума катышып калды ошол эже. Анан өзүңүзгө убакыт бериңиз дедим да, бир аз убакыт бериңиз, өзүңүзгө көңүл бурууңуз деп. Анан ал эже эмне кылды? Лагман чоюп жасап, бышырып, магазиндерге өткөрүп, ошону бизнес кылып кетти. Үйдө отурган эже балдары 5те, анан 4те болчу да, уда эле балдары. Андан кийин ошол жолдошу кетип калды ошол боюнча. Азыр ал эже Бишкекке көчүп келди, балдарды мектепке киргизди. Андан бери 1-2 жыл убакыт өтүп калды. Өзү дордойго иштеп чыгып кетти. Көрүңүздөр, айымдар кантип өзүн таап кетти да. Өзүн ошол соодадан тапты. Жөнөкөй үйдө турган каалаган нерседен, колуңуздан келген нерсени эле акча тапсаңыз болот. Колуңуздан эмне келет, ошону кыла бериңиз. Ооба, туура. Мен да сөзүңө кошулам. Сиз дегенде мага да көп айымдар кайрылат. Айнур эже такыр жашаганга, турмуш тиричилигибиз жол бербей жатат, тамак аштан артпай жатат. Канткенде кичине кыймылдап жашоону эме кыла алабыз, алдыга сүрө алабыз дегенде мен ушуну айтам да. Токуганды билесиңби? Билесиңби?
Все. Сүрөт тартканды билесиңби? Если художник, продукцияны ал, тарт, ошол готовый продукт. Ошол эле жана плиттерди токуп, азыр ушундай айымдарды мен жакшы көрөм. Баягы жөн отурбай, носки токуйт, туурабы? Плед токуйт, булардын баарын токуп, алып барып сатып, кандайдыр бир образом жашоо тиричилиги өтөт да. Анан мен да ошону айткым келет да, эгерде колуңардан эмне келет, нан жаап, супсулуу нан кыла алсаң, сат. Торт жасай аласың, торт жаса, салаттын түр-түрлөрүн жаса. Эми кылам десе аял затынан амал качып кутулбайт деп коет го. Сыңарындай эмне болсо алып деп. Анан бир айымдар депрессияга түшүп калган аялдар бар. Депрессияда аял затын эң биринчи кандай болсо чыгат. Эң биринчи кадам ошол чынында мен депрессияда жүрөм. Ошол нерсени мойнума алам деш керек да. Ошол абалды кабыл алыш керек. Мен ушул абалда жүрөм. Ата көпчүлүк абалда да жок, жашоом татаал болуп атат, анан балам кичинекей болуп атат, бир аз чоңоя калсын, анан күйөөм колдобой атпайбы, эми күйөөм колдоса эле боло калат да эмес. Ошол нерсени кабыл алыш керек. Мен жашоомду ушул абалга чейин өзүм алып келдим. Бул жактан бирөө жарымды күнөөлөгөндү токтотуш керек да. Көпчүлүк адамдар, айымдардын эң жакшы көргөн нерсеси жоопкерчиликти бирөөнү арта салуу да. Күйөөм күнөөлүү, балам күнөөлүү, кайын журтум, айылда жашаганым үчүн, анан дагы бир нерсе болгон үчүн, анан ушундай жумушту иштесем эмне кылайын? Бул жактан эң биринчи күнөөнү башка бирөөнү арта салганды токтотуңуз да. Эң экинчиси жоопкерчилик алабыз. Бул менин жашоом, ушул абалга өзүм жеттим. Сиз эми азыр кичинекей бала эмес, сиз өзүңүздүн бала бакыраңыз бар, бирок эмнегедир башка бирөө келип сиздин жашооңузду өзгөртүп кетчүдөй элестетип күтүп отурасыз да. Мына мен күйөөм колдоп баштаса, анан жашоом оң болот. Балам кичине чоңойсун, анан жашоом оң болот. Баласы чоңойгондон карасаң, дагы деле ошол жашоодо жүргөн болот да. Жоопкерчилик алыш керек да жашоого. Мен ушуга жеттим. Анан үчүнчү барса, эми мен эмне кыла алам? Канткенде ушул абалдан чыгам. Эгерде өзүңөргө туура суроо бере турган болсоңор, огудай эмне үчүн мага ошол сыноо келди эмес, огудай ушул сыноону мага эмне үчүн бердиң? Мага кандай нерсени мага жеткиргиң келип атат дегенде жооптор өзү эле келе берет да. Өзүңөрдүн өзү эле уже ар жактан бери жактан мүмкүнчүлүктөр ачыла берет, жолдор ачыла берет. Анан ошону өткөрүп жибербей колдонуш керек да. Мисалы Айнура жолдош, балким ушул эфир бирөө үчүн сиз Кудайдан сурадыңыз да, Кудай мени ушул абалдан чыгарчы, тажадым депчи, анан келип ушул эфирге өйдөрүп салдыңыз. Мына бердим, ойгон көзүңдү ач деп сүйлөбөйт. Сизге бирөө аркылуу берет да. Көрөсүңүчү. Катталуучулар сурап атат, Айнур эже эфир сакталабы деп. Эфир сакталат. Эфирди сактап коебуз. Мынакей азыр 1 саатка чукул баарлашуу болуп атат. Суроо жооптордон дагы бияктан окуп кетели. Жазып атат бир айым, турмуш тиричиликтен артпайт, акча жетпейт, эмне кылыш керек? Ошол эле 10 000 сом болгондо кандай кылып бизнес баштаса болот дегенди да узатты. Мен азыр ошол эмеге жооп берейин. 10 000 сомуңуз болсо, сиз 10 000 сомуңузду дордойго алып барып туруп эле, барып туруп, оптом жагына өтүп туруп, ич кийим алыңыз, дагы бир баракча ачыңыз. Бул эми оңой жолу да. Телефонуңуз бар, интернетиңиз бар, Wi-Fi'ңиз бар, бир баракча ачыңыз Инстаграмдан. Пост кылып туруп, сүрөттөрүн киргизиңиз. Ич кийим алыңыз. Барын алыңыз дагы. Пост кылып тартып, бекер жеткирип, ушуну алыңыз да. Болобу? Кандай дейсиз? Болот, туурабы? Эң эле эмеси да, анан баягы торт сат, бирөө жазыптыр да, торт жасасам өтпөй калса, это же просрачивается, то есть просроченный болуп калат, анан просроченный продукт никому не нужен, банкрот. Мындайча айтканда. Мен айтайт, мен жамаатымда көпчүлүк кыздар ошо
баягы ич кийим сатып, баягы керек нерсе да. Кырсы жайы базарга бара албай калгандар алуу деп туруп эле андан алып алышат. Ой жолу туурабы? Карадың, андан жактырдың. Ошол да бизнес болот. Токуй турган болсоңуз токуңуз, сайма тиксеңиз сайма тегиңиз, сүрөт тартсаңыз сүрөт тартыңыз. Ар бир талантыңыз бар болсо, ошону жеткире билиш керек да, туурабы? Ошону баягы менеджерлик качество болсо, ал нерсе алдыга жылып кетер деп ойлойм да. Анан таарынчтан кантип арылыш керек бул жерде? Күйөөсүнө тарынгандар, аялына тарынгандар, баягы такыр кечире албай жатам дегендер да бар да. Ошо кантип проработка, кантип кечиримдүү болуш керек? Адам баласы кечирип койсо болобу? Кайсы учурда кечире албайт? Негизи адам баласы кайсы учурда бири-бирин кечире албайт? Мындай да, бул жашоого келгенде бизди тагдыр кайсы бир адамдар менен байланыштырып коет экен да. Анан ошол жактан ар кандай окуялар болот дагы, көпчүлүк учурда таарынышат да, мен тинтип койду, мынтип койду депчи. Анан ошонун аркасында эмне турат көрбөйт да. Негизи эле бардык бир жаман нерсенин аркасында, ситуациянын аркасында бир чоң жакшылыгы бар да. Адамдар ушул нерсени байкабайт, байкагысы келбейт. Мисалы, өзүмдүн мисалымды айтсам, былтыр 2020-жылы август айында мен өгөй атам менен аябай катуу урушуп кеттим да. Ушундай катуу уруштум, көрөйүн деген көзүм жок дедим да. Анан 1 жылдай жүрдүм окшойт, ошол сүйлөшпөй, байланышпай, жок мен сени вообще тааныбайм, сен мага эч ким эмессиң дегенге чейин бардым да, чынында. Мага чалба, жазба, кийлигишпе жашоомо депчи. Анан таарынып жүрүп анан карасам, ошол адамга таарынып отуруп мен дал ошол адамдын түрткүсү болуптур да, жерим чыгып, зона комфорта сен такыр эле отуруп алдың, алдыга жылсаң болот деген бир чоң талчок бериптир да магачы. Мен Кудайдан, адам эмне кылат? Кудайдан тилей берет, Кудай мен жашоомон болсунчу, Кудай мага ийгилик берчи, анан байлык берчи, анан бактылуулук берчи деп. Анан Кудай таала эмне кылат силерге? Бир жагынан чыгат, укпайсыз, экинчи жагынан чыгат, укпайсыз, анан аягында мына сага деп туруп, анан катуу бир чоңураак бир суноо берип коет да. Мына ушундан чыгып кетчи депчи. Анан адам эмне кылат? Кайра оготер таарынып болот да, түшүп алат да ошол адамдарга. Бирок ошол учурда мен ар дайым айтам, ошол тарынган адамдар, мисалы бир окуя кылып койду, тарынтып койду, бирок ошондон сиз кандай жакшы жагын ала алдыңыз? Мисалы ошол эле адамга тарынып барып, өзү бир мен сага көрсөтөм, мен сага доказывать этем деп, мисалы мен деген колуман келет деп туруп бир бизнес ачып кетет, же болбосо чет жакка чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо ошол отурган жеринен кыймылдап башташы мүмкүн. Бирөө келип, сен колуңан эч нерсе келбейт, эмне кыла алмадың десе, ой мен сага кыла албаганды көрсөтөм деп туруп бир нерсе кылып баштайт да. Баардык иштин аягында бир плюс жагы болот өзүнүн. Жөн жерден бербейт. Ошол жактан эмне үчүн ушул адам менин жашоомо келди, эмне үчүн мага ушул сөздөр айтылды деген адам өзүнө суроо бериши керек да. Эмне үчүн болду? И ошол жактан минус жактарын эмес, анткени ал мындай да, тигиндей да, антип калганда, мынтип калганда деп күнөөлөбөстөн жоопкерчиликти өзүңөргө аласыңар да. Макул, мага ушул жашоомо келди, ушул адам, ушундай окуя болду, мен мындан эмнени ала алам? Эң биринчи вопрос, кандай жакшы жагын ала алам? Мен мурун ошо девизим, жашоодогу девизим ушул болчу да, жашоосуга лимон берсе, лимонад кыл деген нерсени ушунчалык мээме сиңирип алыптырмын. Болгон кандай негатив окуя болбосун, ошол нерсенин өзүнүн плюс жагын таба берет элем да. Бирөө мен ушуп кеттимби, сразу плюсун издейт элем да. Прям болбойт, нереальный нерсеңер дагы, болбой болбогон нерсе десеңер дагы ошонун бир плюсун болсо да тапсаңар, бүттү кетет ошол боюнча. Анан адамдарга таарынуу. Таарынуу дегенде бул бир эле сөз менен мен өзүмдү токтотот элем да. Эгерде мен ушул адамга таарына берсем, бул мага акыр аягы жакшылыкка алып келбейт. Таарыныч акыр аягы онкологияга алып келет да. Адамдардын азыр эмне үчүн оорулар көп? Бүт таарынычтын баары адамдын ичине топтоло берет дагы, сыртка чыкпаса ал дене аркылуу чыгып баштайт да. Мен ушул үчүн ооругум келеби дейм да, кыйналгым келеби деп. Анан жок дейм да, ким эле ооругусу келет да. Анан именно онкология ушул таарынычтан келип чыгат. Мен өзүмдүн примеримде да болгон, ошондой жакын адамым дагы өмүр бою таарынып жүрүп акыры онкологиядан кыйналып өтүп кеткен да. Анан сразу ошону эстейм да. Ошол адам акыр аягы таарынып жүрүп бир жакшы нерсе алдыбы? Ал таарынган адам жүрөт, собственно эле аман эсен эле жашап жүрөт.
өзү кыйналып жүрөт деп туруп мага ошол нерсе керекпи дейм дагы. Кудай эгерде биздин ушунча күнөөбүздү кечирип аткан болсо, биз пенделер эмне үчүн адамды кечирбейбиз дейм да. Эмнеге кереги бар ушул нерсени дейм да. Анан ал жактан плюсун издейм дагы и дальше кетем да. Мен ушундан ушундай плюс нерселерди алдым. Все, ал адамды кое бердим. То есть сиз таарынган сайын элестетиңиз, ар бир таарынган сайын сиз картошканы салып алып, бир адамга таарындыңыз, бир картошка салдыңыз да жонуңуздун астына алып кетип баратасыз, мешок. Мешок картошкаңыз акырындык менен жүрөт чирийт. Анан жыты шумдук болот. Анан ошону элестетиңиздер, ошол картошка менен жашап жүргөнүңөрдү. Кандай абалда жашоо болбой калат аяктанчы. Жашай албай каласыңар өзүңөр ошондой картошка, ошондой жүк менен, ошондой жыт менен. Ал адам балким сиздин таарынтканын ойлобойт деле, билбейт деле ал таарынтып алганынчы. Ал өзүнүн жашоосу менен жүрөт. Анан ошол нерсенин баарын элестетип көргөндө өзүңөргө бир оор жүктү алып жүрө бересиңер да. Ошондуктан акырындык менен кое бериш керек, ал нерсенин баарын кетириш керек. Ооба кыйын, ооба кээ бир ситуацияда мүмкүн эмес дешиңер мүмкүн. Мен бул адамды кечире албайм эч качан депчи. Бул жерде атталуучулар жазып атат, мен нан бизнес менен баштайм буюрса. Ийгилик. Бизде ровно 1 саат азыр баарлашыптырбыз. Эмнеге келдик? Бул тренингдин максаты, бул эфирди мындай. Эмнеге 1 саат биз атталуучулардын убактын алдык, керек алды деген келет. Жазды, туура айтасыз, жакшы эфир болуп атат деп өзүлөрүнүн ойлору менен бөлүшүштү. Мен ойлойм, ушундай эфирлер аркылуу 1 саат болобу, 2 саат болобу, адам азыр мисалы үчүн бир айым кошулуп, угуп көрүп, өзүнө өзү уверенность ала алат деп ойлойм да, 1 сааттын ичинде. Демек, мынакей ушу 1 сааттын ичинде болгон биздин маектен жакшысын алып, жаманын калтырып, ушу сиңирип алып, демек мен могул нерсени кылышым керек экен, кекчил болбошум керек экен, кечиримдүү болушум керек экен, финансылык грамотность өзүмдү алып барышым керек экен, жашашым керек экен, жакшы жашоону көздөшүм керек экен, бул жашоо өзүмө керек. Күйөөмө, аялыма башкача мамиле жасайын, балдарга татыктуу тарбия берейин. Баягы көптөгөн психологдор айтышат го, сен өзүң балаңды тарбиялабай эле кой, балаң сенин өзүңдүн күзгүң депчи. Ооба, мен ар дайым ушул нерсени айтам. Баланы тарбиялаштын алдын сен өзүңдү тарбиялашың керек. То есть бала сенден көрсө баарын алат дегендей. Ансыңарындай бул түз эфирдин алкагында көпчүлүк айымдарга полезный эфир кылып бере алдык деп ойлойм. Эми сөзүбүздү жыйынтыктап, ошол депрессияда отурган, өзүн таппай жаткан айымдарга, мисалы үчүн мен дагы ушул марафондорду сунуштайт элем. Көргүлө, мынакей. Айгерим деле 1 күн, 2 күндүк бекер марафон, башкалар деле бекер марафон 3 күндүк деп атат. Интернетиңиз барбы? Кошулуңуз, алыңыз керектүүсүн, меңизге сактап калыңыз. Ошолор коуч, тренерлер деле башка адамдан үйрөнгөнүн экинчи адамга берет да, туурабы? Алыңыз, алып калыңыз деген масатта ушундай эмелерди көптөн түз эфирди уюштуруп жатканыбыздын башкы максаты да ошондой. Көпчүлүк аялдар директтен мага жеке кат курчундан суранышат, Айнур эже, ушундай эфирлерди, ушундай тренингтерди, ушундай марафондорду жөн эле чай, баарлашууну көбөйтүңүз, 1 айда 1 жолу болуп, эң болбой жатканда ушу жүрөгүмдө болгон өйүп турган маселени айтып деп жеңилдеп алгым келет деген да айымдар бар да. Криптовалюта алсак болобу дейт. Менин дарым ушу криптовалютадан эме болуп калышты. Арам, кереги жок. Криптовалютага жолобой эле койгула. Бул менин
мен айтып атканым. Кааласаңар кабыл алгыла, кааласаңар кабыл албагыла. Оңой жол менен келген, жеңил жол менен келген акчанын баардыгы бул арам. Андыктан жеңил жана оңой жол менен келген акчадан алыс болуңуз. Крипто деген бул бой жанага окшогон финансовый пирамида, финансовый пирамида, финансовый пирамиданын көрүнүп андан айтат элем. Криптовалюта болбогон салган акчаңарды алып. Так. Эфирде жыйынтыктайбы Айкерим? Жыйынтыктоочу сөз. Мен Айнура талуучуларына эки белегим бар. Эң биринчиси менин аккаунтума кирип, катталып, личный сообщенияга өзүмө директке каалаган сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Мен силерге бекер консультация кылып берем. Жүрөктө өткөн кандай сурооңуз болсо дагы жазыңыз. Бардыгын колдон келишинче кенен кесир айтып берем. Голосовой менен, текст менен. Бул биринчиси. Экинчиси, мен жана силерге бекер сабактар деп калдым. Менин дагы өтө көп бекер сабактарым бар. Телеграм каналга баардык бекер сабактарымды чогултуп койгонмун. Мага жазсаңыздар, бекер сабак деп жазсаңыздар, мен силерге ошол телеграм каналдын ссылкасын жөнөтөм. Ошол жакка каттап алып, эмнеден баштайм десеңиздер, ошол жакта баардык темалар бар да, ар бир темага эфирлер бар. Өзүңүзгө керектүү эфирлерди көрүп эле, ошо менин сабактарыман баштасаңыздар болот. Мына ошол бекер сабактардын дагы толугу менен ссылкасын жөнөтөм. Кирип окуй бериңиздер. Эң биринчи араларыңызда ошол болсун. Менден силерге болгон белегим. Урматтуу катталуучулар, урматтуу айымдар, урматтуу түз эфирдин катышуучулары. Эфирде психолог, коуч, тренер Айкерим Жайырбекова болду биз менен 1 саат. Эгерде сиздердин өйүп жүргөн, жан дүйнөңүздү кыйнап жүргөн суроолор болсо, жеке кат куржуна жазыңыздар. Силерге консультация берет. Андан сырткары, мынакей биринчи, экинчи күндөлүктөрү бар. 2 күндөлүктүн автору жөн кыз эмес, татыктуу, тыкан, тыпыйып, 2 уулдун энеси, сүйгөнү бар, жигити бар, күйөөсү бар. Көптөгөн суроолорду мына Айкеримден ала аласыңар. Биринчи күндөлүгү болсо мен алгам, мага берген, аны дагы колдондум. Мынакей кече жакында дагы жаңы мен деген аябай сонун күндөлүк. Бул күндөлүк тууралуу да өзү жөнүндө да сурасаңар болот. Ал күндөлүктү кайдан тапсак болот деп суроо беришип атат. Мынакей бул дагы өзүңөр дагы сурап аласыңар. Каяктан кантип алып кетесиңер, баасы канча, өзүнөн сурап, жеке кат куржуна жазсаңыздар, толук маалыматты Айкеримден ала аласыңар. Эфир болду деп ойлойм. Кеңештерибизди аласыздар, жакшысын алыңыздар, керексизин ыргытыңыздар. Бир саат чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакындарыңыздар менен, эне атаңыздар менен, бир туугандарыңыздар менен бар болуңуздар. Жаңы жылыңыздар менен кийинки эфирден көрүшкөнчө. Рахмат. Жакшы тұрыңыз.